Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bukhari'de, yani Müslim'de gelgen hadiste Nas radıyallahu anhudan alaydat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den en köp kılgan dualarının biri Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar. O Rabbi bizge bul dünyada жақшылық бер, жана ақиретте жақшылық бер, жана тозоқ азабынан сақтай көр деген. Бұл дуа ең улуг дуалардан. Себеби бұл дуада бардық жақшылықты қамтыған. Бұл дүйнөнүн жана ақиреттин. Бұл дуа Куранда дагы келген. Аллах Таалам ыймандуу адамдарды ажылык аятында эскерип, аларды мактаган. Алар башка адамдардай болуп, тек гана бул дүйнөгө гана умтулуп, ушул дүйнөсүн гана тургузуп, акыреттен коргалгандардан эмес. Алар мындай дешет: "Минхум ма якулу Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар." Алардын арасынан айтышат: "О Робби, биз бул дүйнөдө да бизге жакшылык бер, акыретте да жакшылык бер, жана тозок азабынан сакта." Бакара сүрөсү 201-аят. Иман ээлерин Аллах Таалам ушул дуаны айтат. Ушундай деп айтат: бул дүйнөдө да акыретте да жакшылык сурайт деп мактаган. Бул дуаны жаттап алайлы. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өмүрүндө эң көп айткан дуалар бири болот. Карасаңыздар, тилге да жеңил, кыска. Анан бүт эмне гана жакшылыкты айтпаңыз бул дүйнөдөн, эмне гана жакшылыкты айтпаңыз акыреттен, бардыгы камтылган ушул дуада. Ибн Касир рахимахуллах мындай дейт: чындыгында бул дуада бул дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды камтыган, бардык жамандыктардан алыстоону да камтыган. Чындыгында бул дүйнөдөгү хасана дегени бул бардык талаптарды, дүйнөдөгү жакшылыктар, мейли ал саламаттык болсун, жакшылык болсун, үй болсун, ыймандуу аял болсун, кенен ырыскы болсун, пайдалуу илим болсун, жакшы амал болсун, бул дүйнөдө кайсы гана жакшылыкты айтпа, бардыгы ушул кыска ибарата, ушу кыска дуада камтылган деп канча деген муфассирлер алымдар айтып келген. Ал эми ва аммал хасана фил ахира, ал эми акыреттеги хасана дегенде бул бейишке кирүү жана ошол бейишке кирүүчүдөгү жолдор, тынчтык, адамдын жан алгыч периште келип жанын алгандан баштап, кабырга кирип, кабырдан кыямат кайымда туруп, арасаттан баштап махшар, ар бейишке кирип, тараза, канча деген жолдор бар. Ошол бейишке киргенге чейинки жолдордун жеңилдеши, сурактын жеңил болушу, тозоктон оолак болушу алыс болуп кирип кетиши. Жана ошондой эле бул дүйнөдө жакшылык бер дегенде дагы эмне камтыйт тугандар? Бул дүйнөдөгү күнөөлөргө түшүп, арам оокаттарга же болбосо шахваттарга, ар кандай Аллахтын каары келе турган нерселерге душар болуп, ошонун айынан тозокко түшүп калуудан дагы сак болуу жатат. Бул дүйнөдөгү жакшылык дегенде тек гана дүйнөнүн жакшылыгы эле эмес, ошо дүйнөдөгү арам нерселерден алыс болуп, Аллах жакшы көргөн нерселер менен бекем болуп өтүү. Шейх Абдуразак хафизахуллах мындай дейт: чындыгында бул дуада бул дүйнөнүн жакшылыктарын бардыгы жана акыреттин жакшылыктарын баары камтыган. Ошон үчүн бул дуанын артыкчылыгы, анын орду айтылганы боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринде, жашоосунда, сыйрасында, сахабалар менен болгон абалында көп кездешкен дейт. Ошон үчүн Анас деген жанында 10 жыл кызмат кылган сахаба айтып атат: пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын эң көп кылган дуалары бири Аллахумма Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. О Роббибиз, бизге бул дүйнөдө жакшылык бер, акыретте жакшылык бер, жана бизди тозок азабынан сактай көрдү. Ошондой эле Анас радиаллаху анху өзү дагы дуа кылгай турган болсо, дайыма ушул дуа менен кылар эле. Ушул дуаны камтыган дуаны өзү да көп айтар эле. Себеби ал нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жашоосунда көп көрдү. Абу Давудта келген хадисте Абдуллах ибн Саиб айтат: мен уктум, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям ажылык кылганда, умра кылганда да Рукнайнга келгенде дайыма ушу Каабаны айланып атканда дагы ушул дуаны айтышкен: Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Ошон үчүн тугандар, бул дуаны бекем билип, бассаңыз, турсаңыз, дуа кылсаңыз, намазыңызда
жашооңузда эң көп айткан дуалардын бири болуп коштолуп калыш керек. Хабиб ибн Кахили айтат: мен Аллахтын үйү Кабаны зыярат кылып, Кабаны таваф кылып аттым деген сөз да. Таваф кылып атсам, ал жерден Умар ибн Хаттабты көрөт. Умар ибн Хаттабтын артынан улуу сахаба элестетиңиз, Умар ибн Хаттабты көрсөм, ал ушул дуадан башканы эч нерсени айтпады дейт. Роббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар деп эле ушуну кайталадат деп келет. Бул маалымат Имам Ахмадтын Зухд деген китебинде келет. Ошондой эле Мухаммад ибн Хасан ал-Ажурри алым мындай дейт: кимде ким умрага барабы, ажылыкка барабы, таваф кылганда ушул сахабалардай жүрөктөрү корккон, тилдери менен Аллах Тааламды улуктаган, Аллах Тааламды урматтап, барктап, кадырлап, тили зикир менен, жүрөгү сезүү менен акыретте тозоктон коркуу, бейиш болгон үмүттө жүргүсү келсе, анда ушул дуаны көп айтыш керек, тилде көп жүрсүн, эң көп айтылган дуалардын бири болуп кала берсин деп айткан. Чындыгында бул дуаны айтуу менен периштелер дагы ага истигфар айтып, жана Аллах Таалам дагы ушу ажылыктагы адамдарга ушул дуаны айткан кезде периштелерине дагы сыймыктанып эскерет деген. Бухаринин Дабл Муфрат деген китебинде Анас разияллаху анху айтат мындай дейт: бир киши пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип мындай деп айтты, караңыздар: Аллахумма лам ту'тини малан фа атасаддака бихи. О Аллахым, мага бул дүйнөдө кыйратып деле бир чоң акча бербедиң, же байлык деле бербедиң, ал нерсе менен бир садака кыла тургандай, жакшылык кыла тургандай деген. Андан көрөкчө мага бир бале берчи, ушул баленин артынан сооп алайын, күнөөм кечилсин деп дуа кылып атканын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам угат. Анан таң калып мындай дейт: субханалла деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таң калганда айтчы: ла тутиқуху, сен бул айткан сөзүң эгер башыңа түшө турган болсо, сен муну көтөрө албайсың. Андан көрүкчө сен айтпайсыңбы: Аллахумма атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар деп айт деген. Ошондой эле Муслимде да келген хадисте Анас радияллаху анху айтат: пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир адамды, мусулмандардан болгон бир адамга зыяратка барат. Ал киши да үмүтүн жашоодон үзүлүп, ооруп жаткан болот. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: сен бир дуа кылып Аллахтан сурандыңбы ушул абалыңа дегенде, ал айтат: ооба сурандым дейт. Ушундай деп айттым дейт: Аллахумма ма кунта муакиби бихи фил ахира фа'жилху ли фид дуnya деп айттым дейт. Эмне деп айттыр карасаңыздар, тиги ооруп жаткан адам: о Аллахым, эгерде мени акыретте азаптай турган болсоң, жазалай турган болсоң, анда бул дүйнөдө эле мени жазалап, азаптап салчы деп дуа кылдым дептир. Факола Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, Аллахтын элчиси айтты ага кишиге: субханалла деп. Таң калып айтып атат: ла тутиқуху ау ла тастатиуху. Ай, сен муну көтөрө албайсың, мындай азапты, мындай айткан сөзүңдү эгер ушул башыңа келсе, сен көтөрө албайсың, муну кыла албайсың сен. Андан көрөкчө сен айтпайсыңбы: Аллахумма атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар деп айтпайсыңбы деген. Бул дүйнөдө да жакшылыгың бер Аллахым, акыретте да жакшылыгың бер, бизди тозок азабынан сакта деп. Андан кийин ал киши ушул дуаны айтканда эмне болот? Аллах Таалам шыпа берип, жакшы болуп сакайып кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосундагы азыркы айткан абалга Ибн Таймия рахимахуллах түшүндүрмө берип мындай дейт: мындай кылып айтышка дейт тигил адамдын: о Аллахым, бул дүйнөдө эле азабың бер, ушул дүйнөдө эле мен жазалап койчу, эгерде акыретте жазалай турган болсоң деп айтышка эмне түрткү болду десе, бул адамдын Аллахка болгон сүйүүсү жана акыреттеги тозоктон болгон коркуусу ушул нерсеге түрттү дейт. Ал акыреттин азабы катуу экен, андан көрүкчү бул дүйнөдөн эле кыйналып калайынчы деп, кыйналып тазаланайын деп бул дүйнөдөн эле суранды дейт. Албетте бул сурануусу ката болду. Бул түшүнүк ката болуп атат. Бул киши жакшылыкты көздөсө дагы, жакшылыкка умтулса дагы, тазаланып барайын десе дагы ушундай түшүнүктө болуп атса, фа кайфа иза ма даф вал кусур дейт. Эми элестетип көргүлө, эгерде адамдын ыйманы алсыз болуп, үмүт үзүлгөн адам болсо эмне деп дуа кылып жүрөт эле деп атат да шейх. Себеби дегенде сиздер уккансыздар, кээ бир эле адамдар
жашоодо анча мынча өйдөлдөйлөр болсо, жакындарынан ооруп калса же болбосо жакындарынан ажырап калса, о Кудай ушу бизди эле көрүп калдыңбы, же болбосо ушуну алгандан көрө мени эле алып кетсең болмок деп жашоосуна нааразы болуп, жакшылыкты сураганын ордуна башына балейни сураган абал болот. Бул нерсе шайтанга жагат. Бирок адамдын сүйлөгөн сөзү балейни айтса, ал нерсе жашоосуна келип калыш ыктымалы чоң. Себеби балелер адамдын тилине байланган деп асарларда келет. Ошон үчүн кандай учур болсо дагы жамандыкты тилеп башыбызга суранбаш керек. Андан көрөкчө мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзүп берген дуалардын биринде айтып атат. Бул дүйнөдө да жакшылык бер Аллахым, акыретте да жакшылык бер. Себеби бул жакшылыктын артында жаңы жогоруда айтканыбыздай бардык нерсени камтып атпайбы? Жакшылык, кыйынчылыктан арылыңыз келип атабы? Ушул дуаны кылыңыз. Жакшылыкты сурагыңыз келип атабы? Ушул дуаны кылыңыз. Айтпадыбы? Бул дүйнөнүн дагы акыреттин дагы жакшылыгын камтыган деп. Бухариде Адаб Муфратта келген хадисте делегаттар келет. Кимге келет? Анас ибн Маликке келет. Анас ибн Малик узак жашаган сахабалардан эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтүп кеткенден кийин дагы ар тараптан уруулар келип, делегаттар келип, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жанында көп жүргөн, кызмат кылган сахаба. Ал кездерде көп сахабалар өтүп кеткен, келип, насаатын угуп, кебин угуп айтар эле. Сиз дуа кылып коесузбу бизге деп. Анан Анас ибн Малик ушундай деп дуа кылат. Аллахумма гфир лана вархамна. Ва Аллахым бизди кечире көр, бизге райым төгөр. Ва атина фид дуня хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина азабаннар. Бул дүйнөдө да жакшылык бер, акыретте да жакшылык бер, бизди азабыңан сактай көр дегенде, жанагы топ болуп келген делегат адамдар ушунча дуа кылып кой деп сурансак бизге кыска эле дуа кылып койду го дегенсип, аз көрүп дагы кошосузбу дегендей ишарат кылышат. Андан кийин ушул эле сөздү кайра кайтарып койду. Анан аларга айтат, түшүндүрүп, байкайттен булар дуаны аз кылып атасыз бизге, дагы кошсоңуз болмок дегенде ушундай деп айтат. Ин утитум хада факад утитум хайрад дуня вал ахира. Эгерде ушул эле маанини жеткен болсоңор, ушул эле мааниге ээ болсоңор, ушул маани эле насип болсоңор, анда силер бул дүйнөнүн жакшылыгын, акыреттин жакшылыгын колго алган болосуңар деген. Ошон үчүн алымдар айтып атат. Эмнеге бул кыска дуа көп айтылган себеби бул жавами. Жавами деген туугандар күнгү сабактарыбызда айткандай, кыска сөз ал жерде көп жакшылык камтылган. Жана жогоруда айтканыбыздай, сура эмнени каалайсың десе, адам сурайт да, машина бер, үй бер, солих, имандуу аял бер, балдарым, перзенттерим имандуу болсун, келечегимде рызкым кенен болсун, адал болсун деп нени гана сурабаңыз туугандар. Ошонун баардыгы камтылып калат. Минтип бирден сурай берсе, көп жакшылыкты сура албай каласың. Пайдалуу илим, корккон жүрөк бер, жаш чыккан көз бер, берекелүү өмүр бер, имандуу аял бер, адеп ахлактуу балдар бер, кенен үй бер, сурагым жеңил кыл, бул дүйнөдө рызкым кенен кыл деп сурай бересиз да, канча нерсе. Бирок ушунун баардыгы бул дуадан чыкпайт да. Ушунун баардыгы ушул дуанын ичинде камтый берет. Акыретте деле тозок азабыңан сакта, сурак күнүн жеңил кыл, Аллахым таразада соогун көп кыл. Мисалы эмнени суранасыз, анын баары камтыйт. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дуаны көп айткан дейт. Ал эми вакина азабаннар деп келгенде алымдар айтат, акыреттеги азабыңдан сакта дегенде, эгерде дагы эмне маани камтыйт десе, бул жерде эгерде о Аллахым бизде ошол акыреттеги жакшылык бер, бирок вакина азабаннар дагы белгилеп, баса белгилеп аягында толуктоп атпайбы? Азабыңан сакта дегенде, ошол азаптан сак боло турган амалдарыбызга бош болдук да. Мисалы күнөө кылып алдык, ошол кемчиликтерибизди да кечирип, тозогуңан азабыңан сакта деген маани да камтыйт дейт. Туугандар, бул кыска дуага биз эмнеге токтолуп баштадык? Себеби айтып аткан дуанын маани, маңызын, ошол дуада кандай маанилер камтыганын, ал дуада пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосу кандай болгонун, кандай маани бергенин, алымдар эмне дегенин түшүнгөн сайын адам ошол дуаны кылганда жүрөгү кайдыгер болбойт дагы, айткан сөзү менен мээси, акылы, жүрөгү, тили байланып айтылат. Эгерде байланып айтылса, ал адамдын дуасы кабыл болушуна чоң себеп болот. Ал эми дуаны жаттап алып, бирок маани маңызын жакшы түшүнүп, жүрөгүнө сиңирбесе, айткан кезде жүрөгү кайдыгер болуп калат. Ою бөлүнүп,
Себеби маанисин терең түшүнгөн жок. Канчалык терең жакшы түшүнгөн сайын дуаны ошончолук айтканда адамдын ою, пикири, жүрөгү ачылып, эмне деп айтып атканын өзү маани маңызын туюп айтат, сезип айтат. Бул учурда дуанын кабыл болушуна себеп айткан Аллах Таалам кайдыгер жүрөккө алаксыган адамга дуасы кабыл болбойт деген. Ибн Кайим рахимахулла мындай дейт: "Ва тааммал кайфа суддира дуаул мутадаммин лисана ва талаб билаф." Карап көргүлөчү, бул дуада кандай жол менен кылынды дейт. Биринчиден, о Аллахым, башка дуаларда бар го, о Аллахым, сен менин Роббимсиң, сенден башка эч ким жок, сен мени жараттың, мен сенин кулуңмун дегендей сөздөр келди дейт. Роббана деп Аллах Тааламдын Роб сыпатын, Аллахты биз жаратканын, Алла рызкы берип турганын, Аллах Таалам бизди тарбиялайт, бизди өстүргөн, бизге ушу жан берген, жараткан, бүт ошо нерсени айтууда биз алсызбыз. Өзүбүздү сактап ала албайбыз, өзүбүзгө жакшылык бере албайбыз. Бул дүйнөдө да, акыретте дагы Аллахым сенсиң деп Роббана деген сөз кошулду дейт. Ал эми бул сөз Роббана деген Куранда бир нече жерлерде келген. Ошол эле Али Имран сүрөсүнүн 147-аятында Роббана гфир лана дунубана, о Роббибиз, биздин күнөөлөрдү кечир. Араф сүрөсүнүн 23-аятында Роббана доламна анфусана деп Адам алейхисаламдын дуасында, о Роббибиз, биз өзүбүзгө зулум кылып алдык, бизди кечир деп. Ошондой эле Муса алейхисаламдын да сөзү бар Куранда: Робби инни доламту нафси фагфирли, о Роббим, мен өзүмө зулум кылдым, мени кечире көр. Нух алейхисаламдын дагы дуасы бар Куранда: Робби инни ауду бика ан ас'алака ма лейса ли бихи илм, о Роббим, мен сактанамын, сак боломун, мага берилбеген, билбеген нерсени сурап алыштан дейт. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы намаз окуп атканда эки сажданын ортосунда дагы Роббихфирли деп дуа кылган. Мейли Курандагы аяттардагы дуалар болсун, жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын башка дуаларында келсин, ушул Роббана атина жана Роббана Аллахумма дегенди көп кездештиребиз. Мунун бардыгы Аллах Тааламдан үмүт кылып, жалынып, жалбарып, Роб деген сыпаты менен Аллах Тааламдан суранабыз. Жана эртең менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылгандай: о Аллахым, көз ирмемчилик дагы өзүмө таяндырып койбогун, менин бүт абалымды оңдогун деп. Себеби Аллах ийгилик бербесе, Аллах жеңилдик бербесе, адам ийгиликке жете албайт, оңоло албайт. Ошондой эле эстеңиздер туугандар, алымдар айтыптыр, бул дүйнөдө жакшылык дегенде жана акыреттеги жакшылык дегенде, акыретте эмне жакшылык болсо бүт жакшылыкты камтыйт, бул дүйнөдө эмне жакшылык болсо эмне бардык камтыйт. Болбосо алымдар айткан, бул дүйнөдө кээбилер мынтип тизип жазып коюптур да. Кенен рызкы, ырайым, Аллахтын мээрими бул дүйнөдө, жакшы аял, жакшы урпак, пайдалуу илим, кабыл болгон амал, тынчтык, адамдардын арасында жакшылыкта жүрүүсү деп. Бирок бул алымдар мынтип шарттаса дагы түшүнүп албаңыз, ушул нерсеге, ушул нерсе менен эле чектелет турбайбы деп. Жок. Бул мисал катары. Болбосо жогоруда айтканыбыздай, кайсы гана жакшылыкты айтпаңыз, ошонун бардыгы камтылган. Жана акыреттеги хасана бер дегенде ал да ошол Аллахтын кечирими, ырайымы, шапааты, акыреттеги утуу, ийгиликке жетүү, тозоктон алыс болуп бейишке кирүү баары камтыйт. Ибн Кафир айткандай, бейишке кирүүчү жолдордун жеңилденип бейишке кирип кетиши. Ушул дуаны туугандар жаттап, үй бүлөбүзгө, туугандарыбызга, жакындарыбызга үйрөтүп калайлы. Эгерде сиз ушул нерсеге жеңил карабай үйрөтүп койсоңуз, ал адам канча дуа кылып жүрсө, ушул сүннөт дуа менен ар бир алган жакшылыгына сиз дагы себепкер болосуз жакшылыгына. Бүгүнкү күндө биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дуаларын жаттабагандыгыбыздан, ал нерседен алыс болгондуктан, ар кандай оор суннада келбеген, балким айрым сөздөрү адамдын ыйманына, динине, жашоосуна каршы келген сөздөр менен камтылып калган дуалар таркалып жүрөт интернет тармактарда. Себеби сүннөт таркалбаган жерде ушундай бидат таркалат. Ошон үчүн биз ниет кылып ушул сабагыбызды баштадык. Күндө бир дуадан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, тастыкталган дуаларды айтып, жаттап, түшүнүп, жана башкаларга жеткизип турайлы туугандар. Акырында айта турган нерсе, бул дуаны Куртуби рахимахулла мындай дейт: көпчүлүк илим ээлеринин токтолуп айтканда бул дуада түшүндүргөн. Бул дүйнөдөгү хасана
акыреттеги хасана деген эмне десе, бул дүйнөнүн немат жакшылыктары жана акыреттин немат жакшылыктарын камтыйт дейт. Мына ушул туурасы деген. Тилиңизде, жашооңузда эң көп айтылган дуалардын бири болуп кала берсин. Кандай учурда дуа кылбайсыз, ушул дуаны айта бериңиз. Намазда болобу, нафил намаздарда окуйсуз, саждада дуа кыласыз. Ошол эле нафил намаздардын тахият салаватты айткандан кийин салам бергенге чейинки абалдар бар. Ошол кезде айтсаңыз болот. Түнкү намаз тахаждүккө турасыз, ал жерден айтыңыз, колуңузду көтөрүп айтыңыз, саждада айтыңыз. Жашооңузда эң көп бул Аллах Тааланын бизге болгон ырайымы, туугандар. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир айтылган дуасын Аллах Таалам үйрөткөн. Мына керек болсо Куранда мактады. Ушулдай кылып дуа кылган адамдарды, иман элерин Аллах Таалам мактаган. Бүт жакшылыктарды камтыган, бизге үйрөттү. Эгерде биз бул дуаларды билбесек, өзүбүзгө зыян болгон нерселерди сурана алабыз. Жана сахабалардын же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жашоосунда көрдү го. Бир нече адамдарды зыярат кылып барганда, жолуктурганда көрдүңүздөр, жакшылык ал адам жамандыкты ойлоп Кудайга тарынып дуа кылган жери жок. Ал ошол жакшылыкты көздөп, ошентип ката дуаны кылып алаткан болсо, бизчи ким гарантия берет биз туура дуа кылабыз деп. Туура дуа кылабыз десек, анда ушул сүннөт дуаларды биз жаттап, үйрөнүп, түшүнүп умтулсак, алхамдулилlah, мына андайларды мисалдап айттык. О Кудай, ушул күндү көргөзүп эле койсоң болмок, жанымды алып кетсең болмок. Кандай кесир сөздөрдү, туура эмес дуаларды, балелерди, кырсыктарды өзүнүн башына чакырып сурана алат. Бир кыйынчылыктарга сабыр кылып ала албай. Ибн Касир айтып атат, бул жактагы сахабалардын жашоосунда кылган дуалары жакшылыкты көздөп ушундай дуагаларды кылып алды дейт. Аллахым болбосо бул дүйнөдө эле мени азапта деп. Дуа бул ибадаттын негизи. Дуа адам канчалык үйрөнүп, түшүнүп, көп айткан болсо, ибадатта чырайлуу болот, иманы көтөрүлөт, жакшылыктын үстүндө болот. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.